Мекендештерим, бүгүн сиздер менен күнүмдүк тиричилик техникасын көргөзүп кетейин деп атам. Көптөр Кореяда өздөрүнүн чыкканга байланыштуу арзандуу ойлошот, анда эмесе мен менен чогуу күбө болуңуздар. LG магазинден баштайын, телевизордон баштайт экенмин. Бул жакта баасы турат. Мен кыргызча сом менен астына жазып кийирип коем. Телевизордун кээ бирде размери окшош болсо дагы баалары өйдө төмөн болуп калышы мүмкүн. Анын себеби болсо телевизордун сапатына жараша, көргөзгөн сүрөттүн сапатына жараша, 4К, бирдеме пиксель ушундай функцияларына жараша баалары кичине өйдө төмөн болот. Кореяда Кыргызстанга караганда окшош эле товарлар кымбатыраак болушу мүмкүн. Анын себеби сапатына жараша, анан инфляцияга жараша болушу мүмкүн. Себеп дегенде, мен Кореядан алган телефонум Кыргызстанга барганда бузулуп калган. Анан оңдотоюн десем, Samsung сервиске барсам дагы, Сумга барсам дагы бул оригинал экен, мындайга запчасть жок деп оңдоп бере албай коюшкан. Мынакей, бул жакта карасаңар, планшет өңдүү, планшеттин функциясын аткарат экен. Бул башындагы экран 90 градуска айланат экен. Каалаган жериңе жылдырып, каалаган жериңе коюп алсаң болот экен. Бааларын астына жазып коем. Бул болсо аба тазалагыч. Кореяда аба кир болгондуктан, бирок Кыргызстанда деле азыр Бишкекте аба кир. Буну сөзсүз үйдүн ичине колдонулат. LG'нин мага эмне үчүн LG'ден баштадым, Samsung'дан эмес. LG'ники болсо дизайндары аябай жакшы. Samsung'дуку мындай биринчи таанылып, билинип, аты мындай аябай ачык болуп калган эле болбосо, LG'нын биринчи дизайндарды, жакшы нерселерди LG ойлоп таап, андайын анан Samsung'дар туурап баштайт. Мен ушуну көп байкадым. Азыр болсо бияктан даже холодильниктерди деле көрө аласыздар. Samsung'га караганда LG'нын холодильниктери аябай жакшы. Телевизорду сыртынан караганда баары эле окшош көрүнөт, чынын айтсам. Ошон үчүн жакшы түшүнбөйсүң кайсынысы жакшы көрүнөт, кайсынысы жаман көрүнөт деп. Мынакей бул холодильникти карасаңар, светофор болуп өчүп күйүп турат. Мындай холодильник мен сентябрда келгенде жок болчу, жакын арада эле пайда болуптур. Жакшылап карасаңар, кызыл, жашыл болуп, ар кандай цветте өчүп күйүп турат. Мурда болсо биз аталарыбыз холодильник алганда 30 жылга жетчү эле го, мода деген жок болчу, алмашчу эмес, алгандайын эски көрүнүп калчу эмес. Бир чети карасаң, ал заман деле жакшы окшойт, кубалашкан заман эмес. Былтыр сентябрда алган холодильнигин быйыл карасаң, шак эле билинип турат. Былтыр алынды деп. Же болбосо 5 жылдан кийин аябай эле эски көрүнүп калышы мүмкүн. Ушундай бардык нерсе жаңыланып, бардык нерселер функциялар укмуш алмашканга байланыштуу. Бул мен жеке гана оюм. Кореяда жаан-жаап, негизи эле Корея нымдуу болгондуктан мынтип азыр набор менен колдонуп калышты. Асты кир жууган машина, үстү болсо кир кургаткан машина. Бунун баасы эки машинага бириккен баалар. Бул жакта идиш жууган машина, бардык нерсенин эки жагы бар дегендей, жакшы жагы, жаман жагы. Жакшы жагы азыркы замандын адамдын түйшүгү азайды, айрыкча айымдардын түйшүгү азайды деп айтсам болот. LG'нин мынакей дизайндары ушундук. Идиш жууган машинадагы идиш кандай жуулуп атканын көрүп турсаң болот. Чаң соргучтарды да көрө кетели. Биякта чаң соргучтар деле аябай кымбат келет. Кыргызстандын акчасы боюнча эң арзаны 20 000 сомдон өйдө карай. Деги эле Кореяда күнүмдүк тиричилик техникасы чынында кымбат. Бирок сапаты ошого жараша жакшы. Азыр болсо Кореяда газ печкасын, свет печкасын алмаштырып калышты. Газдын ден соолукка зыян деген, анан үйдү жайында ысытып ийет деген түшүнүк келди. Бул жакта чаң соргучтун баалары 140 000 сомго чейин жетет. Мунун ичинде робот чаң соргуч, швабра чаң соргуч, полду жууганга чейинки функциясы бар. Ал эми бул жактагы чоң машиналар, бул аба тазалагычтар. Булардын баасы дагы ошол баага чейин жетет. Андан тышкары бир жылда 2 жолу 8 000 тегерегинде фильтрлер бар. Ошол фильтрди дагы алмаштырып турушуң керек. Дайыр маанилүү жерин айта кетейин, ушул баадан 20% чейин арзандатып алса болот. Бул карта арзандатуусу, анан дүкөндүн арзандатуулары болот. Үй муздаткыч машиналарды көрө кетейлер. Баалары момундай.
Азыр болсо Кореяда жаңы чыккан үйлөрдүн акыркы 6-7 жылкы үйлөрдүн ичинде өздөрү орнотуп берет үй муздаткычтарды. Атайын барып сатып алгандын кереги жок. Анан бул жаңы чыккан үй муздаткычтар мурдакыдай шамал үйлөбөйт экен. Шамал үйлөбөй үйдү муздатат экен. Дагы бир кошумча айта кетейин. Кореяда күнүмдүк тиричилик деги эле телефондор, ушундай техникалар эскилерин сатпайт, көбүнчөсүн 1-2 жылда, 3 жылда чыккан модельдерди гана сатат. Мурдагы модельдерди интернет магазиндерден алса болот, бирок дүкөндөрдө жалаң жаңы модельдер гана сатылат. Бул болсо кимчи холодильниктер, жалаң гана кимчи салынат. Бул жактан кызыктуу нерсени көрүп калдым. Мынакей планшеттин функциясын аткарган техника чемоданга салынып, дизайны бир шумдук экен. Бул дагы жаңы чыккан. Былтыр мен техника магазинин былтыр сентябрь айында келгем. Анда жок болчу. Быйыл келсе мындай кооз нерсе да пайда болуп калыптыр. Карасаңар, бардык жагынан шумдук. Баасы бул баада экен. Бул жакта LG телевизорунун эң кымбат баасы бар экен. Ушул дүкөндө кымбат баадагы телевизор баасы мындай экен. Ушу менен LG дүкөнүн бүттүк. Эми бир аз кичине арзан техникалардан көргөзө кетейин. Бул Куку деген күрүч бышыргыч, жакшы корейстер баалаган фирма күрүч бышыргычтын. Арзан десем, булар деле арзан эмес экен. 20 000 сомдон баштап 100 000 сомго чейин бар экен. Күрүчтү тамдап жебегендейин мага баары эле бирдей. Азыр болсо силерге дагы кызыктуу нерселерден көргөзө кетейин. Мындай кичинекей шамал үйлөгүчтөр, муну корейстер колуна алып көчөдө жүрө беришет, же болбосо иштеген жумушунун алдына коюп коюшат. Бул камералар болсо өткөндө айта кеткендей жаныбарларга үйүнө коюп жумуштан карап турушат. Телефонду көргөзө кетейин. Өткөндө телефонду сурагандар, комментарийден сурагандар көп болгон. Биякта телефон сатылган эрежелери такыр башкача Кыргызстанга салыштырмалуу. Биякта сотовый операторлар өздөрүнүн сүйлөшкөн төлөмүн, анан телефондун баасын кошуп, 2 жылга, 3 жылга, 4 жылга ушинтип ай сайын төлөмө кылып сатышат. Бул магазинде болсо Samsung телефону дагы ошол эреже менен сатылат экен. Ал эми iPhone телефонун болсо аппаратын эле сатып алганга мүмкүн экен. Бул жакта Кореяда да бир өзгөчөлүгү жаңы гана телефондор, жана техника өңдө жаңы гана телефондор сатылат. 1-2 жыл мурунку чыккан телефондор, анан Samsung фирмасы менен iPhone фирмасы гана сатылат. Кыргызстандагыдай шыгыраган телефондор жок. Анан бюджеттик телефондор Samsungдар өздөрү чыгарат. Окуучу балдарга, картайган апаларга, аталарга кичине арзан түрдө сатылчу модельдер бар. Аны Кыргызстандан былтыр Кыргызстанга барганда ал модельдерди көрө алган жокмун. Ал модельдер Кореянын ичинде эле сатылган телефондор окшойт. Мынакей Samsungдун ушул түрлөрү сатылат экен. Өзүңөр көргөндөй көп түрлөрү жок. Эми iPhone'ду көрүп көрөлү. iPhone'дун эң жакшысы аппаратын гана, сотовый оператордун төлөмү жок. Аппаратты гана сатып алганга мүмкүн экен бул дүкөндө. Бул жакта дагы iPhone'дун 14 модельдер гана бар экен. iPhone'дун эмнеси жакшы? Кайда барбагынын, кайсы өлкөгө барбагынын баалары окшош келет. Көп болсо $100 же $200 чейин айырма чыгат. Ал эми Samsung телефону болсо Кореяда кымбат аласың. Башка өлкөгө барганда, Кыргызстанга барганда ошол эле телефонду кичине арзан алышың мүмкүн. Бирок Кыргызстанга барган телефондор Кореянын өзүнөн чыккан оригинал эмес, Кытайдан барган телефондор экен. Samsung техникаларына кирип келдик. Баалары момундай. Биякта кир жуган машиналардын баалары килограммына жараша. Кыргызстанда 7-12 килограммга чейин эле колдонушат экен. Көп кишилер биякта 25-21 килограммга чейин колдонулат. Себеп дегенде биякта журкандарын машинага жууп, анан ошого жатышат. Шешеп кийгизген көп түшүнүк жок. Журкандарын эле шыдыр жатып, журкандарын шыдыр жууп, кургатып алышат. Биякта да өзүңөр көргөндөй астында кир жуган машина, үстүндө кир кургаткыч. Кир кургаткыч Кореяда сөзсүз керек. Азыр мынакей жаан мезгилинде нымдуу аябай катуу болот. Ошол кезде кирди жайып койсоң жыттанып кетет. Жыттанып кетсе жакшы, көгөрүп да кетиши мүмкүн. Ошол себептен бизге бул сөзсүз керектүү техника.
10 жыл мурун мындай кир коркуткуч машиналарынын түрлөрү аз болчу. Акыркы 5 жылдан бери чынында аябай көп болуп кетти. Каалаган түрүн, каалаган килограммга чейин сатып алсаң болот. Мынакей Samsung'дуку баары бири-бирине окшош эле келет. Мындай өзгөчөлөнгөн дизайндар жок. Холодильниктерин карасаңар деле өңдөр эле башкача болбосо, бир жаңыланган дизайн жок. LG'никин өзүңөр көргөндөй светофор өңдүү күйүп өчкөн жаңы модель чыгыптыр. Бул жактыкы бир өңгөйдө келет. Баалары болсо LG'га салыштырмалуу окшош эле келет. Анан жакшысы бул LG'де өзгөчөлөнгөн жаңыланган модельдер биринчи чыгып турат. Бул жакта идиш жогон машиналар, мынакей машиналар деле мындай эле стандарттуу түрдө. LG'никин өзүңөр байкагандай идиш кандай жуулганын дагы айнектен көрсөңөр болот. Ал деле бир өзүнчө кызыктуу көрүнөт. Чынында LG'де бир кандайдыр бир орусча айтканда изюминкасы менен бар. Эми Samsung'дун телевизорлорду көрө кетели. Телевизордун баасы жана айта кеткендей, размерине эле карабастан бир канча сапаттуулугун карап, анан ошого жараша баалары коюлат. Мынакей баары эле окшош баада LG менен окшош эле келет. Байкап көрүңүздөр. Ал эми бул жакты карасаңар, мынакей массажный креслолор. Мунун баасы чынында шумдук. Кыргызстанда же Кореяда деле бир жакшы машинаны алып айдасаң болот, эски машинадан. Массаждын кандай жасайт, жагымдуу десеңер, жагымдуу эле. Мынакей элдер келип, үйүнө кондиционер иштеткиси келбеген карыган аталар, апалар келип алып, бул жакка сербүүн, массаж алып, кечке бир күн магазинде эс алып алып кеткендер дагы бар. Samsung чаң соргучтардын, робот чаң соргучтардын баалары момундай. Бул жанындагы болсо аба тазалаган машина. Буга дагы бир жылда 2 жолу фильтр алмаштырылат. Фильтрдин баасы 8000ден тегереги болот. Бул жакта мынакей жалаң абанын тазалагыч аппараттар, анан чаң соргучтар. Көп кишилер мындай да ой келиши мүмкүн. Кореянын айлык акысы менен бул арзан эле болуш керек деп. Бирок андай эмес. Кореянын айлык акысына деле кымбатыраак деп айтсам болот. Орто айлык баасын алганда, мен чоң айлык бааны айткан жокмун. Мынакей бул жакта кээ бир чаң соргучтар менин айлык акым менен эле 1 айлык айлык акыма жетет. Samsung'дун деле чаң соргучтары эң арзаны 24000ден өйдө карай экен. Ушу менен бул дүкөндөрдүн аягына келип жеттик. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көргөнүңүздөргө, лайк басканыңыздарга, комментарий жазганыңыздарга аман эсен болуңуздар. Эмки көрүшкөнчө.